Bilesizби, эмне үчүн чүчкүргөндө «Элхамдулилля» деп айтабыз? Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала чүчкүргөндү жакшы көрөт, эсинегенди жаман көрөт. Эгер бир адам чүчкүрүп «Элхамдулилля» деп айтса, аны уккан адам ага «Ярхамукаллах» деп жооп кайтаруу ага милдеттүү болот. Ал эми эсинесе ага шайтан күлөт. Ошондуктан мүмкүн болушунча акырын эсинесин деп айткан. Айша радиаллаху анха риваят кылган хадисте бир адам чүчкүрүп эмне деп айтайын деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Элхамдулилля» деп айткын деди. Элхамдулилля Аллага мактоо, Аллахка шүгүр деген маанини билдирет. Эмне үчүн биз чүчкүргөн учурда Аллахка шүгүр дешибиз керек? Анда сөз башынан болсун. Адам чүчкүргөн кезде анын жүрөгү токтоп турат. Секундтун бир канча бөлүгүндөй убакытка токтоп турган жүрөк чүчкүргөндөн кийин гана иштеп кетет. Ошондой эле чүчкүргөн мезгилде бир гана жүрөк эмес, кан айлануу, дем алуу жана бөлүк чыгаруу органдары да токтоп калат. Эгерде адам күч менен чүчкүрсө, кабырга сыяктуу сөөгүктөрү сынып кетүүсү да мүмкүн. Ал эми аны токтотууга аракет кылсаң, мээ кан тамырлары жарылып кетүү коркунучу бар. Эгерде чүчкүргөн учурда көзүң ачык болсо, көз өз ордунан жылып кетүүсү мүмкүн. Демек, чүчкүргөндөн кийин мына ушундай коркунучтардан аман сактап калган Аллахка мактоо айтуу ар бир адамга милдет. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чүчкүргөн адам Аллага мактоо айтсын, аны уккан адам ага жооп берсин деп айткан. Негизинен чүчкүрүүгө жооп берүү бардык элдерде адат болуп эсептелет. Алардын туурасы чүчкүргөн адам «Элхамдулилля» деп айтуусу керек. Ошондой эле чүчкүргөндө Аллахка мактоо айтуунун дагы бир себеби мурундагы микробтордун тазалангандыгы үчүн болот. Аба аркылуу кирген микробтор адамдын мурун ичиндеги түктөрүнө жармашып калып калат. Адам чүчкүргөн кезде алар сыртка чыгып, мурун ичи кайра тазаланып калат. Ал эми чүчкүргөнгө жооп берүү ар бир улутта ар кандай айтылышы мүмкүн. Кыргыздарда көп жаша, апчү, өмүрүң узун болсун деп айтылынат. Бирок булардын эң туурасы «Ярхамукаллах» деп жооп берүү.